Москва шаарында айт намазы саат канчада окулат деп жазгандар, звонок кылгандар аябай көп болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу Рус кабардын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпыңыздарга. Урматтуу мекендештер, Аллах Таалам баарыбыздын кармаган орозобузду, жакшы амалдарыбызды, зикирлерибизди, фитр садакаларыбызды, зекеттерибизди баарын Аллах Таалам ниеттерибизди кабыл кылсын. Кайсы жерде болсок дагы Алланын сактыгында, коргонунда бололу мекендештер. Москва шаарында биз орозо башталгандан бери чоң центральный мечитте кызматтабыз, волонтер болуп. Кече 2 күн болуп калды, жарыялар чыкты, официальный. Москвадагы болгон мечиттерде саат 7-де окулат деди. Бирок мекендештер, сиздерге кайрылып айтат элем. 7-ге чейин эртерээк келиңиздер. Неге дегенде элдер аябай көп келет дагы, сиздер ошол метро тарапта болуп каласыздар да. Ошого алдыда отурам десеңиздер, мечитке кирем десеңиздер, анда түнү деле келиңиздер. Саат 1-2-де келсеңиздер деле болот. Келип ошол жерде күтөсүздөр. Саат 3-4-төргө жакын ачат. 3-4-дө ачса керек. Ошондо мечиттин ичине киргенге мүмкүнчүлүктөр болот сиздерге. Саарлап 7-ге такап келсеңиздер, анда метро тарапта калып кетесиздер. Ошого эртерээк аракет кылып келиңиздер мекендештер. Экинчи маселе боюнча дагы сиздерге маалымат берейин. Фитр садака боюнча аябай көп жазыптыр. Айттан кийин берсек болобу же айтка чейинби кандай деп. Устаздарыбыз, алымдарыбыз айтат, фитр садаканы айтка чейин бериңиздер дейт. Кимге беришек билесиздер, өзүңүздөр да. Муктаж болгон үй бүлөлөргө, жетим жесирлерге, кыйналгандарга, чыныгы кыйналгандарга берсеңиздер болот. Жана туугандарыңызга берсеңиздер да болот экен. Неге дегенде Раматылык Чубагаз устаз айткан, өзүңдүн тууганың кыйналып банда болуп жаткан болсо, барып берсең болот деген. Кандай кылып барып туруп эле фитр садакам деп бербейсиз, жөн эле бересиз да, ичиңизден ниет коесуз. Ато барып туруп фитр садакамна сага садака десеңиз албайт, ал намыстанып. Ошого өзүңүздүн тууганыңыздан баштаң, кошунаңыздан баштаң, анан кийин өзүңүздүн айылыңыздан баштаң, анан башкаларга. Азыркы учурда Москва шаарында мисалы социалдык тармактарда деле аккаунттарды ачып алып, мисалы Facebook же болбосо Instagram аккаунттар ачып алып, ар бир адам өзлөрүнүн карталарын коюп жатышат. Бирок берсеңиздер бериңиздер, бирок ал акча каяка кетет. Сиздер чындап эле ошого макулсуздарбы, ыраазысыздарбы, ишенесиздерби? Ошол мындай болсо бериңиздер. Анан бербей андай дегенден алыстын туугандар. Главный акчаңыздар ошол чындыгы муктажга жетсе болду. Үчүнчү маселе туугандар, дагы жакшы жаңылык Москвадагы мекендештер үчүн. Кудайым буйрса, бизди билесиздер, Тулпар кайрымдуулук фонду көп жылдан бери, 2 жыл болуп калды, 2 жылдан бери кызматтабыз. Иншалла кыйналган үй бүлөлөргө жардам берип келебиз. Жана операциялар, чоң операциялар боюнча дагы 2-3 операцияны өткөздүк. Жана андан тышкары Москва шаарында устаздар алып келип диний сабактарда болуп турат. Билесиздер, тренингтер болду. Азыркы учурда 7 май күнү буйруса Крок Сити холлдо билесиздер, жарыялар чыккан, алымдарыбыз келип жатат, баардык устаздар келип жатат, муфтиятыбыз баш болуп, ошого баарыңыздар билет алып, шашылып калыңыздар мекендештер. Орундар аябай чектелүү. Жана жаңылык айтып коеюн. Билеттерди алганыңыздарда мындай билеттер болот, мынакей. Мындай билет болот мекендештер. Ушундай билет алганыңыздарда бул билетти мына жерде алып калат, мына QR код деп коет, ушул жерден алып калат, кирип кетканыңыздарда. Алып калат дагы, сиздер ичке кирип отурганыңыздарда сабактын акырында ушуларды немеге салып алып, чоң бир идичке салып алып, айлантырып, жаш балдарды чыгарабыздан ошол жерден алабыз билетти. Алып туруп, жана баарыңыздардын QR код алынат да, чекеден алынганда ошол жерден чыгарат дагы. Баалуу белектер коюлган туугандар, умрага жолдомолор коюлган. Аллах Таалам сизге дагы насип кылсын буйруса. Сөзсүз түрдө келиңиздер. Билетти кайсы жерден алам десеңиздер, анда экранга номерлери калтырам. Ошол жактан толук маалымат алсаңыздар болот туугандар. Фитр садакалар боюнча дагы бизге которсоңуздар болот. Бизди билесиздер, эч качан алдабайбыз. Былтыркы отчетторубуз дагы чыккан буйруса. Инстаграмга кирип Тулпар кайрымдуулук фонду деп жазсаңыздар, ошол жакка дагы буйруса чыккан. Былтыркы фитр садакалар канча чогулган, кимдерге жардам берилди, кайсыл жакка кетти, ошол боюнча дагы чыгарганбыз. Туугандар, кандай суроолор болсо кайрылсаңыздар болот, номерлерди калтырабыз. Жана рекламаларга дагы кандай реклама кылдырам десеңиздер, дагы кайрылсаңыздар болот. Тез кабарга, Рус кабарга жана Instagram, YouTube каналдарыбызга реклама кылып беребиз. Туугандар, Алланын ыраазылыгы үчүн деп бандай иш-чаралар болсо, бандайлар болсо, бекер акча тартып беребиз. Анан өзүңүздөргө тиешелүү бизнестер болгон болсо, же өзүңүздөргө тиешелүү
Сода бандай магазиндериңиздер, кафеңиздер болсо анда келишим баада сүйлөшүп тартып беребиз иншалла. Кызматка даярбыз Москва шаарында. Билетти туугандар Проспект Мирага келип Централ мечитин алсаңыздар болот. Же болбосо чайханаларга баннерлер койгонбуз, ошол жактан деле номерлерге кайрылып алсаңыздар болот. Кетиппи болду? Ошо туугандар, ушул видеону Кудайым буюрса бөлүшүп, таратып, жеткизип коюңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Алланын сактыгында, коргонунда болуңуздар. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Суроолор болсо сөзсүз түрдө мына номерге кайрылыңыздар. Ассаламу алейкум.